Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Зайнабидиновадагы сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Бул жакта Аль-Бухари мечитин бүт барыңыздар эле билесиздер. Аль-Бухари мечитинин жанынан сиздер базар тарапты көздөй ылдый жакка карап келип атканыңыздарда оң тарапта көрүп атасыздар, аялдама жайгашкан. Аялдамадан бир аз эле өтсөңүздөр, оң тарапка бурулуп кирип кетчү көчө бар. Андыктан сиздер ушул көчөгө киресиздер. Жана ошондой эле эч жакка бурулбай ичкериге 200-300 метр баса бересиздер. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул тарапта. Жана ошондой эле дагы бир ориентировка, бул жакта билесиздер, базар бар. Базардын круговой дагы бар. Андыктан сиздер базар тарапка өтпөй, ушул оң тарапка киресиздер дагы. Эч жакка бурулбай ичкериге 200-300 метр кире бересиздер. Анан эмесе жүрүңүздөр. Ал жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп берем. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы айткан домдун алдына дагы келип калдык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта парковочный местолары, негизи эле бул домдун двору өтө кеңир экен. Бул жакта машиналарыңыздарды кеңири токтотуп койсоңуздар болот. Балдарыңыздар кеңири эки жакка чуркап ойносо дагы болот экен. Өтө кеңири, өтө сонун. Анда эмесе сатыла турган 3 бөлмөлүү батир, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси Ошская 22. Негизинен бул дом 5 кабаттан турат. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир ушул 5 кабаттуу домдун биринчи кабатында жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул домдун 5-чи подъездине кирип, мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул сатыла турган батир биринчи кабатта жайгашкан. Подъездин ремонтун көрүп атасыздар. Ремонту орто. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батирге кире берели анда эмесе. Эшигин көрүп атасыздар, жакшы дизайндагы темир эшик, брондолгон эшик коюлган. Бул жакта экинчи эшиги дагы бар экен, жыгач эшик. Бул жактан киргениңиздерде эле биринчи прихожка болот, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анда эмесе бөлмөлөрдү бир-бирден сиздерге түшүндүрүп коеюн. Оң тарапка бурулсаңыздар кухня, бул жактан түз кире турган болсоңуздар зал. Ал эми сол тарапка бурула турган болсоңуздар ата энелердин уктоочу бөлмөсү жана ошондой эле детский спальня жайгашкан. Анда эмесе прихожканы сиздерге ичкерки тарабынан дагы көргөзүп коеюн, урматтуу көрүүчүлөр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, прихожка ушундай. Дубалдарына болсо жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Асты болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, линолеум. Полу линолеум экен. Ал эми потологу болсо шпаклевка экен, чекелери плинтус менен капталган, лампочка коюлган. Анда эмесе алгач сиздерге биринчи бул жактан конок бөлмөсүнө кирип көргөзө берейин. Эшигин көрүп атасыздар, жакшы дизайндагы жөнөкөй ак түстөгү эшик коюлган. Конок бөлмөсү ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Асты болсо пол. Дубалдарына жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Потологу болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган. Жакшы жарык бергич люстра дагы коюлган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жагы менимче балкон болгон. Бул жактан ачып, бул бөлмөнү кеңейтип чоңойтуп койгон. Айнектери пластик экен, темир тосмо коюлган, отопление бар. Негизи бүт бардыгы жакшы. Азыр бул бөлмөдө, бул батирде квартиранттар жашайт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Айына 30 000 төлөйт экен. Андыктан сиздер ушул 3 бөлмөлүү батирди сатып алган болсоңуздар, квартиранттарга берип, айына 30 000 сом киреше тапсаңыздар болот. Өтө сонун. Мен сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп бердим. Кийинки бөлмө бул балдардын уктоочу бөлмөсү. Эшигин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү эшик. Асты болсо пол. Дубалдары болсо жакшы дизайндагы моющий обойлор менен чапталган. Айнектери бул жактыкы дагы пластик экен. Жок, жакшылап көргөзүп коеюн, кечиресиздер. Бул жакта айнектери жөнөкөй айнек, терезеси. Темир тосмолору коюлган. Отопление бул жакта бар. Өтө сонун. Бул азыр детский спальня болуп калды, урматтуу көрүүчүлөр. Бул тарабынан да жакшылап көргөзүп коеюн. Дубалдары болсо моющий обой,
Патологы болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган, люстра коюлган. Бүт бардыгы сонун, жакшы. Андан эмесе кийинки бөлмө бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Жөнөкөй ак түстөгү эшик коюлган. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жак ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Көрүп атасыздар, бул жакта балкону дагы бар экен, айнектери жөнөкөй айнекте. Балкон айнеги болсо ал дагы жөнөкөй айнекте. Темир тосмосу бар, бүт бардыгы даяр экен. Бул жак азыр ата энелердин уктоочу бөлмөсү болду. Анда эмесе бул тарабынан дагы сиздерге жакшылап шашылбай көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул батирдин өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 балкону бар экен. Бул жагында ванна жайгашкан, ваннаны көргөзүп коеюн сиздерге. Стиралканы бул жака койсоңуздар болот экен, розеткалары бар экен. Ваннанын эшиги жөнөкөй ак түстөгү эшик. Азыркы учурда бул жакта лампочкасы күйүп калыптыр, ошол себептен свети жок экен. Астын көрүп атасыздар, линолеум. Киргениңиздерде эле ванна, оң тарапта раковина, жана ошондой эле күзгү. Бул тарапта болсо Аристон жайгашкан. Негизинен жакшы бүт бардыгы. Потологу болсо пенопласт, лампочка коюлган, бүт бардыгы жакшы. Бул жакта болсо урматтуу көрүүчүлөр, бул эшик кладовка, склад. Өзүңүздөрдүн керектүү буюмуңуздарды, кийимиңиздерди салсаңыздар болот. Ал эми бул жакта болсо туалет жайгашкан. Туалеттин да ачып көргөзүп коеюн. Полун көрүп атасыздар. Полу менимче бул жагы линолеум экен, полу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дубалдарына болсо жакшы моющий обойлор чапталган. Ал эми бул жагы болсо пластик болуп калган, адашпасам. Ал эми потологу болсо пенопласт, чекелери плинтус менен капталган, лампочка коюлган. Мына урматтуу көрүүчүлөр, негизинен жакшы. Анда эмесе бул жак кухня, аялдар үчүн эң керектүү болгон бөлмө. Көрүп атасыздар, эшиги бар. Асты болсо линолеум, дубалдарына жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Негизинен жакшы. Бул жакта кухонный эмеректер, раковина, газ, бүт бардыгы бар экен. Айнектери пластик, темир тосмо коюлган, отопление бар. Потологу болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган, лампочка коюлган. Анда эмесе бул кухняны бул тарабынан да сиздерге жакшылап зерикпей көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мен сиздерге кухняны көргөзүп бердим. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көргөзүп бердим. Анда эмесе сиздердин атыңыздардан мен үйдүн ээсине сурай берейин. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум салам. Кызматка чакырган экенсиз. Үйдү сатыш керек болуп чакырдык. Эми бул үй канчанчы серияда болуп калат ошондо? Үй 105-серияда. 105-серияда? Квадрат метри канча болуп калат? 65 метр квадрат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 105-серияда бул дом квадрат метри болсо 65 квадрат метр экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ванна, туалет отдельно, 2 балкону бар. Неге сатып атасыздар ака? Негизи бүт бардык документтери жайында элеби? Документтери бар жогу так, эми акча керек болуп сатып атабыз. Ошол себептен, ошол себептен. Обмен жолдору барбы? Обмен жолдору жок, только наличка акча. Только наличка экен да? Бул жакта кошуналары кандай анан? Ызы-чуу кылбайбы, жакшы элеби? Жок, ызы-чуу кылбайт. Кошуналар жакшы эле адамдар. Тынч жашайт. Баасын канча деп атасың? Баасын айтың. Баасын $58,000 деп атабыз. Кеми болот. Сүйлөшөбүз. Кеми болот, Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $58,000 экен, кеми болот дейт. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр. Анда эмесе мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, келип көрүп кетесиздер, баалашасыздар. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.